Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чынбаева зомбулуктун же кылмыштуулуктун курмандыгы болгон балдарды коргоо системасына мониторинг жүргүзүү боюнча мекемелер аралык комиссиянын мүчөлөрү менен биргеликте Ысык Көл облусундагы бир катар социалдык объектилердин ишмердүүлүгүнөн кабар алды. Иш сапардын жүрүшүндө Каракол шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын Тирек үй бүлөгө жана балдарга жардам көрсөтүү борборунун, ошондой эле Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын иши менен таанышты. Ошондой эле Түп райондук администрациясында бир катар мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жашы жете электерге карата зордук, зомбулуктун алдын алуу боюнча жолугушуу болуп, балдарга жардам берүү борборуна барды. Талкуунун жүрүшүндө балдарга карата зордук, зомбулуктун бардык түрлөрүнүн, сексуалдык зомбулуктун, балдардын суицидинин, балдар рекетчилиги фактыларынын көбөйүшү, мындай көрүнүштөрдүн келип чыгуу себептери жана кесепеттери, аларды чечүүнүн жолдору боюнча маселелер каралды. Иш сапарынын жыйынтыгы боюнча мекемелер аралык комиссия үй бүлөдө жашы жете электерге карата зомбулуктун алдын алуу боюнча натыйжалуу иш алып барыш үчүн мамлекеттик органдардын тыгыз кызматташуусун күчөтүүнү сунуштады.